Алиянын күйөөсү жаңы эле АИФке чалдыкканын билди. Бул күтүлбөгөн жаңылык экөөнү тең дүрбөлөңгө салды. Алия да өзүнүн статусун билди. Терс, анын күйөөсү оору менен күрөшүү үчүн АИФти дарылоону, тагыраак айтканда антиретровирустук терапияны баштайт. Бирок дарылоонун алгачкы айларында жубайын АИФ инфекциясы менен жуктуруу тобокелдиги бар. Бирок Алия алардын мамилесинин бузулушуна жол бербейт. Ал АИФтин алдын алуунун жөнөкөй жана натыйжалуу ыкмасы БЧА байланышка чейинки алдын алууну ичип баштоону чечти. БЧАны күнүгө ичүү АИФти жуктуруп алууну 99%га төмөндөтөт. Алия күйөөсү менен тынч үй бүлөлүк турмушун уланта алышат. БЧА бул АИФ инфекциясы жок, бирок ал менен байланышуунун жогорку тобокелдиги бар бардык адамдар үчүн алдын алуунун натыйжалуу кошумча ыкмасы. БЧАны ичип баштоо үчүн алгач АИФ статусун билип алуу керек. АИФ менен байланышуунун жогорку тобокелдиги бар адамдар бул негизинен өнөктөшүндө АИФ плюс статусу бар же анын АИФ статусу белгисиз. Ошондой эле бир нече жыныстык өнөктөшү бар адамдар, инъекциялык баңгизаттарды колдонуучу жана жалпы ийнелерди, шприцтерди жана башка инструменттерди пайдалануучулар же жыныстык өнөктөшүнү жуктуруу тобокелдигин жокко чыгаруу үчүн АИФ инфекциясын дарылоо, АРТ жетишээрлик натыйжалуу боло элек АИФ менен жашаган өнөктөшү бар адамдар. Ошентип, өнөктөштөр АИФтин алдын алууда жоопкерчилигин тең бөлүшүшөт. Байланышка чейинки алдын алууну жынысынан же сексуалдык ориентациясынан көз карандысыз каалаган адам иче алат. БЧА организмде вирустун өөрчүшүн жана көбөйүүсүн токтотот. Ошондой эле БЧА АИФ менен жашаган өнөктөшү бар аялдардын боюна бүтүп, дени сак наристе төрөсүнө мүмкүндүк берет. АИФтин байланышка чейинки алдын алуу ыкмасынын натыйжалуу болуусу үчүн аны күнүгө ичүү зарыл. Эгерде сизге кереги тиет деп эсептесеңиз, доктурдан БЧА тууралуу сураңыз. Өзүңүздүн ден соолугуңузду жана сүйүктүүлөрүңүздүн ден соолугун сактап калыңыз. БЧА КЖС каршы күрөшүү боюнча бардык борборлордо берилет. КЖС РБ, облустук КККБ жана Бишкек шаарындагы КККБ.